Орозайым Нарматова турмуш сапарына узатылды. Ага түбөлүктүү жакшылыктарды каалайбыз. Видеого бир дана лайк басып, каналга жазылыңыз. Укуктарды коргоо. Сиз биздин караларды укуктарды коргобойсузбу? Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Катуу күрөшөсүз. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Келгиле мындай өнүккөн өлкөлөр сыяктуу ушу криминал деген анан тияк бияк дегендерди жок кылып мындай таза өнүккөн мамлекетти түзөлчү силер жардам бергилечи ошого мага. Хорошо. Алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюштурган кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн. Ошондуктан дагы бир жол эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде катуу жоопко тартабыз. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Биздин урматтуу президентибиз Саныр Кожоевич башында турган саясий команданын бүгүнкү күндө мамлекетибизде тартип орнотууга Социалдык тармактарда Ысык көл жээгинде бир топ адамдардын мушташып жаткан видеосу тарады. Окуя качан жана кайсы жерде болгону азырынча такталай элек. Алдын ала маалыматтарга ылайык пикир келишпестик көл жээгине эс алууга келген эс алуучулардын ортосунда чыккан. Видеода адамдар жаңжалдашып кол көтөргөн учурлар, ошондой эле айрым жарандардын ажыратууга аракет кылып жатканы көрүнөт. Учурда расмий органдардан бул окуяга байланыштуу маалымат таратыла элек. Тугандар, могул жерден кээ бир адамдар менен суусамыр да эми почти. Ошол жерден кээ бир адамдар тамак жейт экен да. Анан тамак жеп азыр менде сет жок болуп, наличка акчабыз жок. Төлөй албай калып кеттик, токтогулда төлөйбүз дедик. Анан эжебиз айтып атат, төлөйбүз деп коюп төлөбөй койгондор бар депчи. Анан бир эскертип коюн, адам акысы өтө жаман. Бул эже азыр акыреттен утуп атат да. Эртең кыяматта бүткүл соогуңарды алып кетет. Бириңердин да соогуңар калбай калат ушул жерден тамак жеп туруп, жолу болсо бирөөнүн акысын жеп алсаңар, бириңердин да соогуңар жок калат эртең кыяматтачы. Адам акысына жада калса Аллах таала киришпейт да. Ошон үчүн бирөөнүн акысын жегенден сактаналы туугандар. Бир 1000 сом 2000 сомдун айынан сен убактынча бир рахат алышың мүмкүн, бирок кыяматта өтө катуу жооп берип каласың. Адамдын акысынан коркойлу. Алла субхана ва таала буну кечирбейт. Себеп адилеттүү. Кечирип койсо адилетсиз болуп калат. Алла өзүнүн акысын кечиргенден кечире берет. Райымдуу, айкөл. Бирок адамдын акысына келгенде жок. Мазлум, залым качан кечирилет, качан мазлум кечирсе. Бирок аргасыз ошондой апаңа бир сооп бере албаганда өкүнүштүү. Ошондо бир соопту бирөөгө бересиз. Кимге бересиз? Билесизби? Кимди ушактасаңыз ошого бересиз. Алла таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди.
Барыңыздардан Алла разы болсын туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буюрса, дагы да ушунуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буюрса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Банк Мухамбек Б, Россиядан Альфа банк Аскар Али А деп чыгат туугандар. Интернет тармагында Кыргыздын белгилүү ырчысы Самара Каримовага байланыштуу чуу күчөп баратат. Коомдук активист Улукбек Карибек уулунун айтымында ырчы 300 сомдук катышуу акысы бар арыктоо марафонун уюштурган. Анын билдирүүсүнө караганда марафон алкагында байгелер ойнотулган. Негизги сыйлыктар катары Toyota Camry 50 жана 70 үлгүсүндөгү унаалар көрсөтүлгөн. Карибек уулу реалдуу жеңүүчүлөр болгон эмес деп эсептейт. Ал эми жасалма жеңүүчүлөрдүн бирине өзүн жеңүүчү кылып көрсөтүү үчүн 5000 сом сунуштаганын билдирген. Анын айтымында жалпысынан 4000дей билет жалпы 1,2 миллион сомго сатылганына карабай, ойнотулган байгелердин баасы топтолгон суммага салыштырмалуу алда канча жогору болгон. Бул болсо шек жаратат. Өз кезегинде Самара Каримова берген маегинде так маалыматтарга ээ эместигин жана эч кандай мыйзам бузуу болбогонун мойнобастыгын айткан. Ошондой эле ал байгелер башка булактардан каржыланганбы же чын эле ойнотулганбы деген суроого так жооп берген эмес. Ушул акыркы марафонду 8-чиңиздерде 2 автоунада. Мен азыр ошол эмени берейин, уюштуруучу баланы берейин, мен анын баарын жаттай албайм да сөзүн ачыгычы. Может 3000 сатылгандыр, может 4000 сатылгандыр. Макул 4000 сатылган күндө болжолду 4000 сатылса сизге сиздин сөзүңүзгө карап 4000 сатыла турган болсо көбөйтөбүз 300дөн барабат. 1,2 миллион сом акча болуп атат да. А буга кантип сиз 2 автоуна анан толтура белектерди алдыңыз? Кайрымдуулук кылып атасызбы ошондо? Калганын. Кайрымдуулук кылган жокпуз, биз кызыктырып ошонун ичинен баягы эми ал автоунаалар өтө кымбат автоунаалар эмес да. Эми 1,2 миллион сом азыр. Сыртынан эле неме кылганда мындай арзан 300-400 миң деген автоунааларда анчалык шикарный автоуна кое турган шарт жок да ошол билеттин сатылышына карап. Camry 55 менен Camry 50'нын баасы бүгүнкү күндө 400-500 миң сом эмес да? Ар кандай машиналар коюлат да качы. Жок, мына акыркы эле машинаңызды айтайын да, мына Самарайым. Акыркы эле машинаңыз, мисалы 2 автоунанын ортосунда туруп сүйлөп атасыз. Анан ошол 2 автоунанын сапаты мындай бул 1,2 миллион сомдук автоуна эмес да. Булар бүгүнкү күндө билесиз да баасы канча экенин. Анан эми ошо 2 автоунаны жөн эле мындай элди алдаш үчүн коюп койдуңуздарбы, кандай? Арзан баягындай орто автоуналарды эми шикарныйды кое албайт, конечно, ошол арзан эмелерди коет да. Ошол 2 автоуна арзанбы азыркы сиз жанымак? Сиз чалып ошодон сураң. Мен эми чындап машиналардын сөз эмелерин түшүнмөйткөн бизде команда кылат да, мен рекламаларын Самарайым. Түшүндүм. Муну сиздин Самарайым можер машина канча сом, базар баалар канча сом, мен аны билбейм. Бирок балдар айтат, базардан эң арзан орто машиналарды алабыз деп, өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес.